Барыңыздар кутман кеч кайрадан. Бүгүн буюрса бизде акысыз мастер-класс. Адаттагыдай кезектеги мастер-класста эне. Бүгүн биз буга чейин Canva ошол Canva макеттер боюнча болсо, бүгүн бизде видео боюнча. Негизи могул акысыз мастер-класс деген группаны ачып койдум. Бул жака адамдарды кошсоңуздар болот, башка болсо болот. Кээде ушундай опросторду кылып, качан кылдым эле мен опросту? Мынакей. Опроско ошол кимге кандай тема кызыктуу болсо ошолор боюнча өзүм билген нерселерди айтып көрсөтүп берем мен. Бүгүн ошол 37 адам, акыркы опросто 37 адам видео эффект дегенди белгилеген үчүн видео боюнча сүйлөшөбүз бүгүн. Негизи мен жөнүндө билгендер, билбегендер болсо алгач бир аз өзүмдү тааныштыра кетейин. Атым Шайыргүл. Шайыргүл Манап деп чыгып жатамын негизи онлайн тармакка. Анан Манас университетин бүткөм. Манас университетинде туризм тармагын бүткөнмүн. Гид болуп иштешим керек болчу, бирок гид болгондо ошол тоолорго чыгып, 2-3 күн түнөп, туристтер менен жүрүп, мындай бир аз туура келбей калган үчүн билбейм, эмнегедир башта башкача элестеп түшкөнмүн туризм тармагын. Ошентип мындай онлайн тармакка өткөн туура келди. Карантин учурунда онлайн жака өтүп, азыр ошол 2 жылдан бери онлайн жакта иштеп жатамын. СММ, мобилография ар түрдүү негизи жумушумда определенный белгилүү бир жумушту айта албайм. Бул жакта көп түрдүү жумушта. Ошол баракчамдан да маалыматтарды алсаңыздар болот. Ошол онлайн тармагында негизи мен бир гана мисалы посттер эмес, же бир гана видео монтаж эмес, таргеттерди да кетирем мен. Ошондой эле мисалы маркетинговый ход түзүп, бизнес план болбосо да, мисалы бир стартап же бир идея болсо, ошону кантип клиентти алганга чейинки этаптардагы буга чейин ошо Green Card деген мини стартап дейинби, ушул нерсени ачканмын. Ошол тармакта кандай ийгиликтерге жеткен балким ошол боюнча да кеңештерди берип, консультация берип иштеп каламын. Азыр бул нерсе негизи мага сабак өткөн жакты. Буга чейин ошо Жылдыз академияда окуп жүргөндө башта фронтенд келечек деген долбоорду фронтенд тармагында окуп, ал жактан дагы ошол эжелерге, башкаларга, ошо курсташтарыма да эми фронтенд тармагында өзүм үйрөнүп, кайра өзүм үйрөнгөндө кайра бирөөгө үйрөтүп, ушинтип баштап калгам. Ошол тараптан да жакшы бир кайтарым пикирлер келип, мугалим болсом болот экен дегендей ой болуп, анан чырак долбоорунда модератор болуп калдык. Ошол чырактан анан дагы ошол мугалимдик тараптайынби, мындай сүйлөө тармагын көрсөтүп берүү, үйрөтүп берүү, түшүндүрүп берүү жагым дагы өстү да. Ошентип азыр СММ тармагында да сабактарды берип каламын, консультацияларды берип каламын. Бирок ошондой эле баардыгында кээде шарт болбой калат. Ошентсе дагы мага жаккан үчүн ушинтип акысыз мастер-класстан группа ачып койдум. Бул жака ошентип кээде мастер-класстарды акысыз өтүп берип турамын. Кандайдыр бир темалар сөзсүздө кызык болсо, сиздер да YouTube баракчама жазсаңыздар болот. YouTube баракчам ошо Шайыргүл Манапова деп эле аталат. Мынакей. Бул жакта ошо сиздер плейлистке кирсеңиздер, мынакей мастер-класстар деген плейлист бар. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Негизи менде плейлисттер көп. Мынакей Phone Animation деп азыр бизде Phone Animation деген марафон жүрүп жатат. Canva Pro деген марафон болгон буга чейин. Canva Pro 7-поток, 6-поток негизи көп креативдүү рилсы, бирок булардын баары ачык доступта эмес да, жабык доступта, ошого көрүнбөшү мүмкүн. Бирок сиздерге мастер-класстар деген плейлист ачык доступта, ошону көрсөңүздөр болот. Мынакей трансляциялар болгон. Ошол комментарийлерге да жазсаңыздар болот, анткени мен кээде группаны жаап коемун. Көп адам жазганда дагы ызычуу болуп кетет экен, ошого жаап коемун да. Азыр ачып коемун. Ушул тема кызык, же моундай бар деп жазсаңыздар болот группага да. Же комментарийге жазганда желательно да. Ошол. Анда эмесе бүгүнкү видео боюнча мен эмнелерди айтып бергим келип жатат. Негизи видео эффект дегенде эмнени түшүнөсүздөр, ошол боюнча комментарийге, чатка жазсаңыздар болот.
Так, жакшы болуп жатат экен. Сонун эле кутман кеч, звук баары жакшы. Сакталабы эфир? Ооба, сакталат. Аллах ыраазы болсун. Сизден Шайгүл дейт. Амин. Баарыбыздан ыраазы болсун. Ошол эффект дегенде эмнени түшүнөсүздөр? Видео эффект дегенде, ошол боюнча пикириңизди чатка жазсаңыз болот же микрофон жандырып сүйлөсөңүздөр болот. Негизи ооба, аты эле айтып турат, албетте. Жеңил эле эффект берүүдө. Просто бул видеого эффект берүү. Видео эффекти дагы мындай да, тарткан маанилүү, бирок тартканда дагы маанилүүсү монтаждаганда. Эгер сиздер мисалы камерага тарткансаңыздар деле, монтаждап атканда жакшы монтаждап алсаңыздар, жакшы эффект бербесеңиздер, бул уже мындай видеонун сапатын кадимкидей бузуп коет. Эгерде жакшы монтаждаганды билсеңиздер, жакшы эффект бергенди билсеңиздер, сиздер Redmi'ге тартсаңыздар деле iPhone'го тарткандай коесуздар да. Ошол негизи тартуу боюнча да көптөгөн баягы настройкалар бар. Аны карасаңыздар болот, бирок бүгүн мен ал темага козголбоймун ал теманы. Мен ошол видео эффект боюнча эле маалымат берейин. Мен видеону CapCut тиркемесинен жасаймын, бирок бул функциялар бардык эле видео тиркемелеринде болушу керек. Сиздер жаңы проект ачасыздар. Жаңы проект ачканда буга чейинки ушу тарткан проекттин видеолору бар, бирок азыр алардын жүздөрүн колдонбойм. Өзүмдүн бир видеолорумду карап көрөйүн. Менде негизи көп проекттер бар. Бул жердеги видеомду колдонсом болот экен. Салман алайын, мисалы да. Мынакей алдык, ушундай болуп бүтөт. Скачать алып көрөйүн. Мисалы 3 секунда кылдым. Эми караңыздар. До и после дегендей неме кылабыз да азыр. Копировать этейин. Мынакей. Экинчи видеону бир аз өзгөртүп берейин. Түстөрүн, башкаларын. Бул үчүн бизде даяр эффекттер бар. Фильтр деп коебуз, мисалы CapCut'та бул жакшы жагы тиркеме part обновление болот да. Мисалы Movies дегенге кирсек, кино. Бул жерде Barbie эффекти бар. OpenGamer'да атомдон бомба боюнча кино чыкты, тасма. Ошол тасманын эффекти бар. Чын эле ал тасмада ушундай да. Мен да өткөндө барып көрүп келдим эле, чын эле эффект дал келет да бири-биринечи. Даяр эффекттерди колдонсоңуздар болот, ушундай могул жакшы экен, бул жакшы экен деп, мисалы. Бирок дайыма даяр эффекттер жакпашы мүмкүн да. Же мындай оюңузда да эффект болбойт, баары бирчи. Аны мен көбүнчө могул жактан кыламын. Ошо фильтрге эле кирсеңиз, үстү жагында adjust деп турат. Же могул сол тарапта adjust деп турат, ошого кирип оңдойбуз. Биринчи brightness, ошо жарыктыгы. Эгер эч кандай түшүнбөсөңүздөр деле, бул жакта ойнойсуздар да. Оңго жылдырып, солго жылдырып ойной берсеңиздер, эмне кылып атканын, кандай өзгөчөлүк болуп атканын түшүнөсүздөр. Мисалы, бул жакта өтө жарык болуп кетти, бул жакта караңгы болуп кетти. Ошентип бир аз берип ойнойбуз бунун үстүндө. Теки saturation сонун ачык болот экен, saturation көбүрөөк эле берейин, 40. Exposure. Domme хозяйка коет. Ben geliyorum Luis. Так, енді өчүрдүм. Exposure шарптым деген ушул неме, резкость. Эгер видеоңуз сапаттуу көрүнсүн десеңиз, ушул резкостти көбөйтөсүз да. 100 кылып эмес, бирок мындай 60 көбөйтөсүз. Сапаты жакшыраак көрүнөт. Анан мен эң жакшы көргөнүм бул HSL деген функция. Бул HSL дегенде сиз кызылды тандайсыз. Кызыл барбы менде азыр, мисалы кызыл артыбызда гүлдөр турат. Ошолорду карасаңыздар, азыр өтө билинбейт экен, бирок түсү өзгөрүп жатат да, мынакей. Көйнөгүмдүн түсүн карасаңыздар, бул жакта өттөгө мына өттө берсем, өттө оранжевый болуп кетти. Бир аз азайтсам, мынакей түсүн жоготту. Жакшы эле көрүнүп жатабы? Эгер зумда телефон аркылуу болсоңуздар, экранды бир аз жакындатып көрсөңүздөр болот да. Сиздерге айырмасы билинип атабы, билинбей жатабы, билбей жатам да.
Мынакей бул жактан ылдыйдан да эле деп карап өзгөртсөңүздөр болот. Мисалы артында жашыл турабы, жашылды карайсыздар. Мындай ушинтип туруп күз кылып койсок да, күз кылып койсок болот. Карасаңыздар, менде жашыл болчу, мен азыр күз мезгили сыяктуу кылып түсүн өзгөртүп койдум. Мисалы, мынакей. Асманыбыз мисалы ак болуп турат да, биз көк кылалы. Мынакей ушулар деле мен эми бир аз көбүрөөк колдонгон үчүн пат көп коюш мүмкүн эместир. Балким карап кайсыл жери өзгөрүп атат, эмне болуп жатат, бир аз көнүшүңүздөр керек да. Анан графс бар. Графсты негизи көп колдонбоймун. Азыр буну кандай нерсе колдонсо болот аны да айтып беремин. Графсты көп колдонбойм. Хайлайтта көрдүңүздөр мындай хайлайт аябай резко берилип кетти да, бул жактан да азайып. Хайлайтты мен көпчүлүк учурда азайтамын. -5, 6 көп ушунда азайтабыз. Эми бир аз берели. Температурасын ысык кылалы, мындай кылсак ысык болот, мындай кылсак мисалы суук болот да. Холодный, өзүңүздөр карап бересиздер. Бул жакта деле эч нерсе тийбесек болот. И фейд. Муну деле фейдти мен көп колдонбойм, анткени эмнегедир бузуп салгандай боло берет. Вигнетти кээде колдонуп калам. Бирок муну деле азыркы учурда колдонбосок болот. Грейн деген бул быжыгыр болуп калат экранда. Азыр көрүнүп жатабы билбейм, бирок примерно ушундай да. Буну деле азыр бербей эле турайын. Мынакей бул менин азыр монтаждаган сүрөт, то есть видео. Бул ага чейинки. Айырмасы билинип жатабы? Чатка жазсаңыздар. До, после. Кандай өзгөрүүлөр болду, эмнеси жакты сиздерге деп ошолор боюнча айтып берсеңиздер болот. Так, чатка кирейин. Билинип атат дейт, билинет дейт, ооба. Яркий болуп калды, билинип. Дагы өзгөрүү болду. Мен жадай калсам мынтип коюп көрөйүн азыр. Скриншот алайын. Именно ошол эки жерди алдым да азыр. Мынакей да. Айырмасы примерно ушундай болду, до после. Бул жакта неме болгону жакшы жагы баарын өзүбүздүн эле кылдык да, эч кандай даяр эффект колдонбодук. Дагы кааласак өзгөртсөк болот, мисалы артындагы чөп жашыл коелу, кийимин мисалы бир аз темныйраак кылалы, дагы жарыраак кылалы дегендей болот да. Ошо бүттү достор, саламатта калыңыздар деп коем. Жазбайсыздарбы сиздер чатка десең. Сиздер чатка жазбасаңыздар кызыксыз болуп атабы деп да кетесиң. Дагы көрсөтүп берейинби ушундай нерселерди? Же сүйлөп өткөнсүздөр. Ооба дейт. Неме Шайыргүл сурасам болот да, сурай берсек. Кандай Ооба. жассаң кечиңер мен. Бул жерде жана ошо бир мисалы жана кофтаны кийип турбайбы немесин, юбка менен кофта ошону кантип именно ошону өзүн кантип өзгөртөбүз? Же наркы неме эффект бергенде өзү эле өзгөрүп кете береби? Аны мисалы чачты өзгөртүштү мисалы. Так, суроону түшүндүм.
Муну сактап коеюн азыр. Ташты кантип өзгөртөбүз, мисалы ошол эле азыр видеого кирейин. Мына жерде эффект деген кирсек, эффект дегенде видео эффект деген бар. Бул жерден деле даяр мисалы мындай ушул сыяктуу эффекттерди тапсаңыздар болот. Эми буну өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек. Булар эми даяр да, баары бир ушундай эле, бирок булар дагы туура койсоңуздар, видеонун смыслына жараша койсоңуздар, музыканы да ошо видеонун смыслына жараша койсоңуздар, дагы жакшы билинет да. Монтажданга жараша жөн эле буну коюп беркини коюп ушуну берсеңиздер деле болбой калат да. Ошо видеонун маанисине жараша коесуздар. Эгер CapCut'ты буга чейин билбесеңиздер же жаңы колдонуп жатсаңыздар, эгер колдонсоңуздар буга чейин деле баары бир кайра карап чыгыңыздар. Мындай акырын, ушундай бар экен, мындай бар экен депчи идеялар келет да. Азыр ленске кирейин мисалы, ленсте мындай экен, тигиндей экен, моундай болуп зум болот экен. Дүрбөнүн эффекти бар экен деп мисалы, блинктин эффекти бар экен, көздү жумуп ачкан. Мисалы мындай болгон эффект бар экен деп. Карап коесуздар. Ушул жакта чачты өзгөртө турган эффект дагы бар. Азыр ошо именно кайсы жерде экенин азыр унутуп атам. Body эффекти деле болушу мүмкүн. Еще эффекттерде бөлүнөт да, видеонун өзүнө эффект жана денеге эффект. Мисалы мына body эффект дегенди берсек, бул body эффект. Мисалы kid face деп турат, мен азыр камераны карап атам, ошо мага иштебейт, мынакей иштеди, көрдүңүздөр э. Менин бетим детский kid face болуп калды да. Деп койсоң э. Эми мага мындай өтө мындай антиялык эффекттердин кереги жок, бирок эгер ушундай бир проект болуп калса, андай баланын бетти мындай жаш балакай кылыш керек болсо, ушундай эффектти колдонсоңуздар болот. Мен мисалы бул жерде тишимди көрсөтпөй күлүп турам мына эффект берсек тишимди көрсөтүп күлүп калат экен мисалы. Ушундайларды көрсөңүздөр. Окумуш го. Ушул жакты эле карап чыгыш керек. Могул жерде мисалы Cartoon Me деген турат. Бул ошол как немени жомок эмес, мультфильм сыяктуу мультяшный көрөт да, лицону үч. Мен бирок азыр бетим толук каралбаган үчүн кыла албашым мүмкүн. Баягы мисалы чыгарып. CapCut'ты ачканда эле могул жерде эффект деген бар да. Эффект деп турат. Мындай нерсе жок да дейм, же бардыгында эле болобу? Ооба, бардыгында болот. Платный версия бул. Жок. Бесплатный да. Эми мынакей азыр Edge дегенди кылсам, уже бул баягы kid face болсо азыр караган маалда болуп койду да. Мисалы. Ушундай нерсени колдонсоңуздар болот. Мынакей hair color changer деп турат, көрдүңүздөрбү? Чач өзгөртүүчү неме да. Эффект. Мынакей ушул эффектин башына беребиз. Анан уже өзгөртөсүздөр, color кандай болсун, жашыл болсун, көк болсун, фиолетовый болсун бул. Анан мен мисалы азыр кийимим дагы өзү кара болуп, чачым да кара болуп, бир аз акыркы учлары жакшы боелбой калды да. Эгер ушундай чачты өзгөртөм мынтем десеңиздер, однотонный бир жерге түшүп, чачыңыздар менен арткы фон дал келбей турган бир түскө түшүп, бир жерде татышыңыздар керек да. Азыр монтип жүктөп койсок, мисалы менин шляпамда турат, жакшы көрүнбөй калды. Да, фотошоп экенин билип калдым, мындайча айткандачы. Монтаж экени, ошо монтаж экени, эң жакшысы монтаж экени билинбеген монтаждар да. Мисалы азыр мен могу сүрөттү видеону тарттым эгер моюн жүктөсөм эле монтаж экени бир аз билинет, бирок өтө билинбейт. Анткени баягы камера менен тарткандай эле болуп калган, карагандачы. Өтө апыртып деле монтаж кылбадым бул жакта уже чачтарын боеп атам, анан монтан тигиндей атам. Уже билинип калышы мүмкүн да. Мынакей могул жерге түс беребиз. Фиолетовый кылдым, анан интенситиден өтө фиолетовый болсун же бир аз болсун деп өзгөртүп койсок болот. Азыр бир аз берсин деп койдум эле, өтө билинбей калды. Мындай эле мисалы өзүмдүн чачымдай болуп калды да, интенситин азайтып койдум. Ошо. Немени да өзгөртсө болот, ушундай кийимди өзгөртө турган дагы мындай бар бизде. Негизи хромакей деген нерсе жакшы бар. Мисалы эгер кийимди өзгөртүп ушундай түстөрдү кылам десеңиздер, лучше жашыл кийим менен кылган жакшы. Башка түстүү болсо анда ал кыйыныраак болуп калат да.
Так. Мынакей мынтейин мен биринчи плюсту бастым, анан кийимим кандай түстө болуш керек ошону тандайын. Мисалы айталы бир түстө эмес, видео форматында болсун, кийимим түшүп кыймылдай тургандай болсун деп белгилейин. Азыр көп загрузка болуп атат мезде. Сүрөттүн эле карайын. Так, из примерно болуш керек. Мисалы, розовыйды алайын, розовыйды алдым. Мону наложение кылып беремин. Наложение кылып беремин дагы. Ол жерден түсүн өзгөртөмүн. То есть хромакей менен түсүн өчүрүп коёмун. Оранжевый тандадым. Акырын өчүрсөм, менин кийимим розовый өчөт. Бирок айткандай эле мен оранжевый түстө жерлерим ар жерде болгон үчүн толук өчпөдү да. Аралашпай өчтү. Ошого мындай кийимдердин түстөрүн алмаштырам дегенде жашыл кийиммен кийиш керек да. Сол экинчи мен азыр алмаштырып көрөйүн. Бул жакта деле ушундай экен. Даже бир бердим, бир берсем деле ушундай болуп жатат. Но shadow дегенден бир азын өчүрсөм, анан более-менее жакшыраак өзгөрдү. Ошо. Азыр мен эми розовый кылдым, бирок буну деле карасаңыздар болот. Кайсы түс кыласыздар, кандай кыласыздар. Өзгөртө бересиздер. Так. Дагы чатка суроолор барбы? Так, переходдор кандай болот дейт. Кандайча переходдор кандай болот? Суроону да толуктап жазып койсоңуз. Капкаттан анимация кылса болобу дейт, ооба, болот. Именно ошо эффекттер боюнча да суроо берсеңиздер жакшы болот, анткени бүгүнкү бизде тема эффекттер боюнча да. Кийин балким кайсы бир тема кызык болсо ошону YouTube'га видео жүктөп ссылкасын группага жиберем, ошол YouTube'га жазсаңыздар болот. Отзывдар дагы кийинки сабакта эмне калайсыздар, эмнени үйрөнгөнү ошол боюнча да жазсаңыздар болот. Дагы бизде мындай функция бар. То есть мындай эффект бар дейин. Так, азыр видеого кирейин. Бир сүрөт тандайын. Мисалы ушул сүрөт бар, ошол видео бар. Бул видеону мисалы сапаты бир аз мындай жөнөкөй сыяктуу да. Буну мындай сонун кылып жазайын деп атам. Мындай качественный сыяктуу HDR деген сыяктуу эффект бар, ошону берип жазайын деп атам. Анда кантайбыз? Көп негизи эффекттерде ушул сыяктуу колдонушат. Баягы айткан графсты беребиз. Мисалы графста ылдыйдагысын үстүгө көтөрөбүз, үстүдөгүсүн ылдыйга түшүрөбүз. Ар бирин кызылды да ошентип чыгабыз, мисалы. Жашылды да ошентип чыгабыз. Толук үстүгө, толук ылдыйга. 255 үстүндөгү 00 болуш керек да. 255 00, баары болду. Андан кийин могул жерде параллель эффектке кирип blur дегенди беребиз. Видео эффектте бизде могул жерде жана эле blur деген эффект болушу керек. Мен деген аны сактап койсом керек эле, мынакей. Сохраненный да бар. Blur деген. Шуну бересиздер, общий 100 кыласыздар. И беребиз. И видеону акырына чейин до конца прям
башында до конца, башта эң баштан башташ керек, акырда бүтүш керек да ошентип. Так, бердик. Экспорт кылабыз. Экспорт кылганда бир мисалы 1080 болсо, экисин 60. Негедир ушинтип кылган жакшы деп уккам. Мага эмнеге деп себебине сураса мен да жакшы түшүндүрө албайм, бирок ушинтип коюш керек экен да. Мен ушинтип коем өзүм дайыма. Анан азыр кайра баарын назад кылабыз. Берген эффекттерибизди мынакей өчүрбөй туруп. Мынакей оригинал ушул болду. Эми кайра наложение кылып туруп биз баягы берген эффектибизди беребиз. Мынакей. Бердик. И бул жерден blend дегенди кармап туруп burn беребиз. 65 деле болот, в принципе. Мынакей. Бердик. Анан да overlay деп туруп, стоck видеосине кирсек, бизге ак сүрөт чыгат да. Даяр ак фон дейт. Ошо ак фонду берсек болот. Беришибиз керек. Анан кайра эле blendке кирип туруп, бул жерден overlay кылсак, принципе 100 деле болот. Уже сапаты башкача болуп калды. Силерге билим жатабы? Билбейм да, силерге кандай көрүнүп жатат, бирок тапка жазсаңыздар болот. Эгер мисалы лицоңузда кандайдыр бир жерлер жакшы көрүнбөй калса, буну кайра эле ретушка кирип, мындай оңдоп койсо болот. Бир аз гладкий кылып, лицону бир аз агартып, мисалы. Же даже adjust'ге кирип дагы башка жарык кылып, же наоборот, мисалы мындай кылып туруп, жарык. 3 жарыктан 3 берели. Контраст. Контрасттан 5 берели. Saturation. Saturation эле 5 берели. Так, көрөбүз да мынтип дагы жакшылап. Exposure -5. Неме резкость 60 берели. Highlight -5. Shadow мисалы 5 берели shadow деле. Temperature 0 эле кылып атам. Hue'ну деле 0. Fade бербейм. Flat бербейм. Grain деле бербей эле коеюн. Мынакей. Так, видеону аз кайра көчүрөйүн. Эми азыр оригинал видеону көрсөтөм. Оригинал видеону дагы. Назад кылып атам аз баарын. Мынакей. Бул ошондо оригинал видео. Бул даярдалган видео да, мынакей. Эркиндей. Айырмасы билинип жатабы силерге? Чатты карайынчы, что-то микрофон жандырышпайт экен. Огоньду көрдүм. iPhone огонь жибериптир, сонун дейт. Анан, кстати, iPhone, анан дагы башка дегендер атыңыздарды жазып койсоңуздар, жада калса атыңыздарды эмес, Instagram никнеймиңиздерди, Instagramда мисалы азыр меникинде Шаргүл Манап деп турат, ошол сыяктуу өзүңүздөрдүн атыңыздарды монтип өзгөртүп койсоңуздар болот. Өзүңүздөрдүн атыңыздарды басасыздар. Бул жерде rename деп турат, биз переименовать деп. Переименовать деген жерге кирип жазып коесуздар. Мисалы менин Instagram баракчам Шаргүл Манап. Жазып койсоңуздар. iPhone, анан iPhone болуп кетет. Ошолордун аттарыңыздар болот да. Профессиональный видео болду дейт. Ооба. Андан канча ооба. Мынакей, чындап. Жөнөкөй видео болуп калды. И после сонун видео болуп калды. Ошондой. Ошо
Ошол достор. Эгер дагы ушундай видео монтажга болсун, дизайн жасаганы болсун, негизи эле ушундай онлайн тармакта иштөө болсун. Эгер кызыксаңыздар, менин Instagram баракчама суроолор болсо суроолорду болот. SMM боюнча бир аз видеолорду, сүрөттөрдү, маалыматтарды берип жүктөнөм, жаңы информацияларды. Азыр бир аз ошол убактым тар болгон үчүн бүгүн жакшы жүктөй албадым да. Негизи ушуну жүктөп алып кетүү максатым бар. Ошол достор, эгер суроолор жок болсо, саламатсызбы, кыскача бир кайталап коюңуз дейт. Саламатчылык, хорошо. Мынакей, негизи бул өтө деле оор процесс эмес. Мындай катарынан жазып алсаңыздар болот. Мисалы азыр ушул видеону жасап берейин. Проектке киребиз, анан биринчи эле жасай турган нерсебиз бул видео тандоо. Кайсы видеону алабыз? Менде бул жакта көп проекттер өзүм эмес, жумушумда проекттер, видеолор болгон үчүн алардын видеосун алып азыр жасап эле коеюн да. Бул анткени открытый доступка чыгат да, ошого дагы кармап калышы мүмкүн. Ошого өздөрүмдүн видеомду деле алайын. Так. Азыр видео жазыш керек. Мейли. Мисалы ушул видеону алайлы. Бул жери жакшы экен. Кыркылабыз азыр. Окей. И всё. 4 секундалык видео болду. Бунун мисалы качествосын жакшыртуу керек болуп жатат да. Качество жакшырт деген тапшырма болду же. Негизи эле видео монтаждаганда сапаты жакшы болуш керек да. Башта айткандай эле видео монтаждаганда ким тартты, кантип тарткандан дагы ким монтаждады болуп калат да, маанилүүлүгүчү. Анткени сонун камерага тартса деле монтаждап аткан учурда монтажер жакшы монтаждай албаса, анда видеону бат эле сапатын бузуп коюшу мүмкүн да. Мисалы бул видеону iPhone 13 Pro Max'ка тартылды. Эми сапаты жөнөкөй эле болуп турат да. Бирок мен азыр как камерага тарткандагы сиздерге эффекттерди берип чыгайын. Ал үчүн кантебиз? Биринчи ушул видеонун оригиналын көчүрүп алалы. Оригиналын көчүргөндө да могул жерден 1080 үстүдөгүсүн ылдыйдагысын 60 кылып көчүрөбүз. Эстеп калдыңыздар. Андан кийин ушул эле видеого могул жактан жылдырсак ылдыйдагы иконкаларды бизде adjust деген чыгат. Менде англисче adjust, орусча аты башкача болушу мүмкүн. Так, ким сүйлөдү? Значит, окшойт, хорошо. Adjust, ошол жерден могул жерде graphs деген бар. Ошо graphs дегенге киресиздер. Бул жактан мисалы ылдыйдагы точканы үстүгө чыгарасыздар. Үстүдө точканы ылдыйга түшүрөсүздөр. Кызылды дагы. Жашылды дагы. Баарын түшүрүп чыгасыздар. Окей. Эми видеобуз вообще эле мындай эле болду. Конечно, жакшы эмес, бирок ушундай формат керек да бизге. Андан кийин эффект бересиздер. Эффекттен размытие деген эффект бар. Могул жакта тапсаңыздар болот. Lensta болушу мүмкүн. Так, Lensta эмес. Nature дегенден эле азыр. Толтура эффекттер бар. Мен азыр барын көрсөтүп эле коеюн, бирок карап чыгыңыздар өзүңүздөр. Ушул жерде blur деген эффект бар да. Жаратылыштын немеси менен сүрөт менен бар. Ошону табышыңыздар керек. Могул жактан мен өзүм ошо blur эффектти дайыма колдонгонум үчүн өзүм сактап койгом да ушул эффектичи. Сакталган жеринде турат blur деп.
Могу баланын немесине значит, могу lenses деген экен да. Lenses деген жерден, lens деген жерден ошо blur деген табасыздар. Motion бұл емес, именно blur болуш керек да. Мынакей blur деп турат, көрдүңүздөрбү? Blur дегенди бересиздер. 100% болуп туруп бересиздер. 100% болду и все, ушуну экспорт кылабыз. Андан кийин данды баспайбыз, назад кылабыз. Назад кылып туруп баардык берилген эффекттерди өчүрүп чыгабыз. Мынакей иште эч бир эффект жок азыр. Мынакей эч бир эффект жок. Эми ушул жака overlay деп, наложение деп туруп, баягы биз берген эффектти кошобуз. Коштук, чоңойтобуз, туралап. Эми туралап чоңойткондон кийин могул жерден blend деген бар. Ошо blend дегенден биз burn дегенди белгилеп, ошо 60-65 арасында коебуз. 65 бердим. Кайра overlay, наложение, stop photo, видео стегине кирип туруп, ак сурет тандайбыз. Беребиз. Чоңойтобуз. Кайра blend дегенге кирип туруп, overlay деп туруп мынтип беребиз. Мынакей. Ошо берилди. Эгерде видеодо кандайдыр бир өзгөртүүлөр керек болсо, эң биринчидеги үстөгү видеону басып туруп эле өзгөртө беребиз. Adjust'ка кирип, мисалы, brightness жарык болсунбу, төмнүрөөк болсун беребиз. Жарык болсун, контрасты кандай болсун? Көбүрөөк болсун, 5 берели, bright'ты дагы 5 кылалы. Saturation. Көрдүңүздөр, өтө яркий болуп кетти saturation-дечи. Мындайда түсүн өзгөртүп кетти. Ушинтип карап бересиздер да, өзүңүздөр делечи мындай. Өтө берип салбай, өтө апырып салбай дегендей да. Exposure. Мынакей. Буну минус кылсак жакшыраак көрүнөт экен, -5 кылалы. Sharpen'ды мен всегда ошо 60-50ден жогору кылам да. И могул жерден HSL деген мен самый немем. Дайыма колдонгон функциям. Дайыма болуп калды ошо. Ушуну колдонуп, могул жактан мисалы кызыл барбы? Мисалы бизде розовый турат, ошо розовыйдын мисалы түсүн алып фиолетовыйраак кылып көрөлү, мисалы ачык фиолетовый кылалы, ошол сыяктуу өзгөрүүлөрдү киргизсе болот. Же кызыл алалы мисалы. Мисалы оранжевыйды мынтип. Мисалы артында жашыл дарак турат, ошо жашыл даракты карап турсаңыздар, азыр мисалы сары дарак болуп калды да, күз мезгилиндегидей. Буну жашыл кылалы десек, кайра жашыл жактырга беребиз көбүрөөк. Окей, таап жашыл болуп калды. Асман десин, көк элементтери кандай болсун? Көк болсун десек, ушу көк жака беребиз. Ошолорду көбөйтүп. Ушул пока башка деле жок экен. Азыр үстүндөгү мына фиолетовый, розовый түскө бир аз басым жасап атам. Мынакей. Графсты бербейбиз уже, хайлайтты берсек болот. Хайлайтты мындай азайтсак жакшы болот экен. Азайталы, 50 чейин берсек болот ушинтип. Жок, 50 өтө эле болуп кетет экен. Хайлайтты 10 дейли. Shadow. Temperature деле ондурлалы. Температураны, ысыгыраак болорсун. Hue'ну бербейм. Temperature деле карап көрүңүздөр. Бериш стоит нет деп. Ошо эгер жакшы көрүнсө, азыркы учурда жакшы көрүнүп жатат, ошо 10ду берип жатамын да. Все, в принципе, ошол эле калды. Бул жерде видео quality деп ошо именно видеонун качествосы өзгөрткөндөр бар, бирок булар pro да. Мен ошо pro болгон учурунда да эле proну сатып алып көрдүм 2 ай. Чын айтсам, вообще колдонбодум эле да, pro болгондорду өтө деле билинбейт экен. Ошо прону сатып алганды деле не советую да. Ошо бесплатно эле колдоно бериңиздер. Өтө деле айырма жок. Ушундай эффекттерди кошконду үйрөнүп алсаңыздар бергендечи. Всё. Так, видео эффект бердик, эми лицого берели, мисалы адамдын лицосу да важный да. Могул жерде менин лицом мынтип болуп калды. Давайте мен бир аз гладкий кылалы, качественный чыксын видеонун сапаты деп. Ошого басым жасап атабыз да. Адамдын лицосунда неме кылдык, гладкий кылдык.
ак болсунбу, карадан болсунбу мисалы берсеңиздер болот. Көйтүп азайтып ушинтип берсек болот. Мынчалык деле ак болгондун кереги жок. Тишти агартса болот, мисалы эгер кээ бир мындай экспертный видео тасаңыздар, монтип агартып алсаңыздар билинип калат да. Ошо айткандай өтө апырткандын кереги жок да, бир аз эле берип койсоңуздар болот. Билинип калбаш керек да, сиздин деле мындай өтө неме болуп салганыңызчы. Smile lines. Бырыштар деп койгон, эгер кара адам болсо, мына бырыштарын бир аз өчүрүп койсо болот да видеодо. Мешки. Тоже бир аз өчүрүп коеюн, негизи жок болчу, бирок ошентсе деле. Бетин мисалы кичирейтсе болот, чоңойтсо болот, карап оңдоп койсо болот. Булар эми аз менде калышын өтө неме бар го. Көздү бир аз чоңойтуп койсо болот. Азыр неме хонбок дейт экен ушул кийимди, корейецтердин кийими хонбок. Негизи корейский кийимдерди, адамдардын элестеткенде көздөрү бакырайган кичинекай болот, балким ошол кийим ассоциация кылып ушинтип жасап койсок болот, могул жакта деле. Кийимин чоңойттук, мисалы муртун кичирейтели. Оозун да чоңойтуп аткан, ошо снапчат кылып салса болот экен. Муну чоңойтуп мынтип кичирейтип. Эми өзүңүздөр да байкаштырып көрөсүздөр, кандай ролик жасап жатасыздар, кайсы необходимый нерселер бар. Бул жакта даяр именно немелер да бар. Фильтрлер, эффекттер да керек болсо жакшы жарашса берсеңиздер болот. Болбосо буларды кошпосоңуздар деле болот. Жымыт азайтып койсоңуздар болот, берсеңиздер да өтө эмес, бир аз берип. Бул жакта ошол эле туш. Бир аз берип көрөйүн. Тень. Бир аз берип көрөйүн. Помада мисалы. Бир аз берип көрөйүн. Эми көрөлү. Примерно ушундай тур. Тишти агартып койгон өтө билинип калыптыр. Билбейм, силерге билинип жатабы билбейм, бирок мага аябай билинип атат да. Тишти өзүнүн эле оригиналына калтыралы. Мейкаптар деле өтө болуп кетти. Мынакей мейкап деле азыр өчүрөйүн. Эми көрөлү. Более-менее жакшы болду окшойт. Экспорт кылалы видеону. Мынакей бул немеси болчу, бул оригиналы болчу дейм, Мынакей. Бул оригиналы. Бул да уже монтаждалганы. Мен азыр жылтырап атканча эффекттерде жылып атат, так если мындай караганда өтө мындай эффект неме экен билинбейт да. Бул немеси ошол бул эми оригиналы. Мына галереядан көрүп көрөлү азыр. Өчүрүп турайын. Мынакей. Бо. Осулай дегендей да. Ошол. Так, кара зумга кирейин. Кандай болду мастер-класс? Ой пикириңиздерди жазыңыздарчы. Орусча болсо жакшы болмок экен дейт. Жок, наоборот, сиз англисче которуңузда же анткени CapCut тиркемеси обновление болсо башка болсо англис тилинде бат болот да. Ошого негизи эле маалыматтарды англис тилинде алганы аракет кылсак жакшы болот. Эгер азыр англис тилинде бир аз кыйналып калсаңыздар, эфир сакталат, ошо эфирди да кайра көрүп, кайсы кнопканы бастым, эмнени бастым, ошону көрсөңүздөр болот. Азыр мен бат эле жасап койдум, мынтип көрсөтөт. Сиздерге бир аз оор болуп калышы мүмкүн да. Кайсыны бастым, эмне болду, түшүнбөй калдым депчи, ошого кайталап, акырындан, скоростун азайтып, 0,5 коюп, ушинтип көрсөңүздөр деле болот. Эң сонун рахмат дейт. Силерге да рахмат.
Ким сүйлөп берет, микрофон жандырып, бүгүнкү мастер-класстан эмне алды, кандай болду? Айтып берсеңиздер болот. Кандай жаңы нерсе үйрөндүңүздөр? Буга чейин кайсыны колдончуңуздар? Суроолор болсо да бериңиздер. Мен мындай эффекттерди вообще колдонбопмун. Мен дагы CapCut'ты кичине колдонуп калам өзү, бирок эффект бербей эле. Жөн эле жазууларын, музыкаларды коюп, ошондой эле колдонгом да. Эми көрүш керек экен, ошондо жасап эффекттерди берип жакшы экен. Сонун экен, жанагы оозу мурундан бери неметип койгон, анан бетин дагы карытып, жашартып койгондор да бар турбайбы? Ооба. Эми аны практикалап көргөндө дагы жакшыраак үйрөнөбүз го. Азыр дагы бир аз жакшы мете албай калдым. Көрө алыңыздар да, кандай бар, эмне жок. Главное, ушундай нерсе экен бар экенин билсеңиздер, уже кете берет да идеяларчы. Сонун дешече, рахмат чоң. Рахмат, сага да. Шайыргүл, рахмат, Аллах разы болсун. Мен сүрөткө деген эффект коюмдар, видеого кызыкпап турмун, такырындай айфонго боло берет, видеодо таза эле чыгат деп койчумун да, оказывается, видеого деле койсо болот экен, Ооба. Сонун чыкты, аябай. Мен дагы азыр ушу до после деген видеолорду балким экранда жакшы көрүнбөсө, азыр сториске да жүктөп коем. Стористен деле көрсөңүздөр болот. Кандай көрүнгөнүн. Эң сонун болду. Чоң рахмат. Абдан кызыктуу сабак болду. Чоң рахмат, Шайыргүл дейт Айнур эже. Кийинки түзөтүлдө кандай темада кылалы, дагы видео боюнча кызыкпы, же сиздерге именно неме боюнча кызыкпы, постерлердин дизайны боюнча. Буга чейин 3 мастер-класс болгон, постерлер боюнча, Canva боюнча. Балким кийинки үчөөнү ушу CapCut боюнча кылсак болот. Андан да эң жакшысы негизи менде SMM курс бар. Буюрса 14-августта старт алат. Эгер кызыксаңыздар, ушуну тармакка прям кетем десеңиздер, бул эми азыр мектеп акысыз мастер-класстар деле болот, бирок ага гарантия жок да. Эртең болот же бир айда бир жолу болот деген да. Уже августта бош алсам, сентябрда болушу мүмкүн. Ушундай бар да, сиздер курска жазылсаңыздар, курста стабильно болот да. Ошол жагы да бар. Шайыргүл, Reels боюнча деген бир мастер-класс кылсаң болот. Reels боюнча ошондой, Reels'те ошо негизгиси текст да. Бирок макул Reels боюнча кылалы. Кийинкине анда. Всё, барыңыздарга рахмат. Мен азыр группаны ачып койдум. Балким азыр сүйлөп тартынган нерселериңиз болсо, чаткага группага жазсаңыздар болот. Анткени ал жакта да бизде 300 адам бар, 300 адам. Негизи акысыз мастер-класстар боюнча түшүнбөйбү, аны деле билбеймин да. Балким аз сиздер ошол WhatsAppка кирип, жазып, ушундай көрүп жүргөндөр дайыма катышкандар да бар да, ушу мастер-класстаргачы. Анан группадагылар билбеши да мүмкүн. Эмне болуп жатат, бири кошулат, бирөө чыгып кетет, ар түрдүү да. Ошого сиздерде көргөндөр ушинтип кайтарып пикир жазып, ушинтип койсоңуздар, аларга деле кызыктуу болуп калышы мүмкүн. Так, азыр бул жакта Айпери деген адам бир нерсе жиберди. Анан айта кетчү нерсе, бул жакта реклама болбойт. Мындай нерселерди жибербеңиздер. Суранычы эгер ушуну жиберсеңиздер, мен эскертпейм деле, жөн эле алып эле өчүрөмүн. Эмне, только өзүмөн өчүрүп жатам да? Общий өчүрөйүн дедим элеби? Delete for everyone. Delete for everyone. Бул жактан жөн гана адамды сохранять коеюн, мен эми билбейм, пока мында бир сохранять коеюн. Группадан өчүрүп коеюн. Анткени буга чейин эскерткенмин, балким көрбөй калган болушу мүмкүн, көргөн болушу мүмкүн. Бирок ошол сиздерден да азыр сураныч айтып коеюн. Рекламалабай алсаңыздар эч нерсени. Ошо бул жакта айта турчу нерсем ошол эле да. Окуган, то есть катышкан нерселериңиздерди бул жакка жазып койсоңуздар, кайтарым пикирлердичи,
Бүгүн мастер-класс болду. Эмне боюнча болду? Ушул боюнча болду. Эмнени алдыңыздар? Кандай нерсе үйрөндүңүздөр? Айтып койсоңуздар. Азыр группаны мен вроде бы ачтым эле. Ачкан болчумун, жаба элекмин кайра. Пока жакпай турайын, бүгүн эртең калат. Так. Чат текшерип коеюн. Кийинкисинде кантип текст коюлат, ошол боюнча болсо жакшы болот эле. Визуалга окшош коюп кетет. Аха, ооба. YouTube'га да чатка жазып койсоңуздар болот. Балким ал жактан да көрүп вопрос кылабыз. Reels'тин именно кайсы тарабын үйрөнөбүз, текст коюу болобу, же Reels'тин мааниси болобу, же Reels'ти тартуу болобу, же Reels'тин узактыгы болобу, Reels'тин музыкасы болобу, Эми Reels дегенде көп тема да. Reels боюнча атайын 2 ай 3 айлык курстар болуп жатат го, ошого биз аны 1 саатта бүтүрүшүбүз мүмкүн да. Бирок определенный бир теманы бүтүрсөк болот. Рахмат сизге дейт Баястан. Рахмат Баястан сага да. Все, анда рахмат бардык катышуучуларга. Кадырым пикирлерди күтөм. Саламатта туруңуздар, жакшы салыңыздар.